коомдук ишмер Салымбеков Аскар Маткалович агайыбыздын жеке китепканасына биргеликке саякат кылууга келдик. Ошол китеп аркылуу бүт дүйнөнү таанып, эң таасирлүү инсан бул Мухаммед пайгамбар. Аны баштасак, байыркы Грециянын философтордун атасы Аристотель илинип турат. Аны ушу бир китеп алып барып берсең, ушунчалык сүйүнчү да. Салам достор, Шанс корпорациясы тарабынан мүмкүнчүлүк аталыштагы жаңы долбоор башталган. Бүгүнкү долбоорубуздун алгачкы коногу коомдук ишмер Салымбеков Аскар Маткалович агайыбыздын жеке китепканасына биргеликке саякат кылууга келдик. Буюрса, долбоорубуз ийгиликтүү болот деген ишеничтебиз. Мүмкүнчүлүк долбоорунун алгачкы каарманы Борбор Азияга белгилүү коомдук жана саясий ишмер, Бразилиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу, ишкер, меценат Аскар Салымбеков. Нөлдөн баштап ири ишкерликте тургузган. Ошол эле учурда жөнөкөйлүгү менен коомдо өзгөчөлөнгөн инсан Аскар Салымбеков менен жана анын китептери менен бирге таанышалы. Assalamu alaikum. Саламатсыңар, кандайсыңар? Иштериңиз жакшыбы? Саламатсыңар. Каарманыбыз бизди неберелер менен бирге күтүп турган экен. Биз менен жылуу учурашты. Биргеликте сиздин өзүңүздүн жеке китепканаңызга биргеликте саякат кылалы. Ийгиликтүү инсандар кандай китептерге кызыгат, кандай китептерден таасир алып окуйт. Ушул багытта биздин баягы көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз бар. Ушул биздин китеп сүйүүчүлөргө, китептин сүйөрмандарына биргеликте сиздин жеке китепканаңызды ачып берүү үчүн. Жакшы иш жасап атасыңар. Кыргызстандын эли үчүн, айрыкча жаштарга ошол китеп окууну ушундай бир пропагандалап, ошол китеп аркылуу бүт дүйнөнү таанып, өзүңөрдүн баягы интеллектиңерди баягы өстүргөнгө мен дагы угуп, анан кийин силерди ушул китепканамды көрсөтүп коеюн деген ниетимди айттым эле келгениңерге. Рахмат, эми жүргүлөм көрсөтөйүн. Сизге дагы чоң рахмат. Анан мындай эсептеп, кандай карап келгенде, анализдеп келгенде, эң таасирлүү инсан бул Мухаммед пайгамбар өзүнүн Куран китеби менен. Мынакей. Бул жакта дагы Куран китеп. Окурмандарыбызга, көрөрмандарыбызга көрсөтөлү. Куран. Мынакей алтын полиграфиясы менен Куран китеп ушул жерде дайым турат, ушул жерде. Бул Мухаммед пайгамбар анан ошол жазылган Кураны менен ал кишинин сүрөтү да жок. Андан кийин биз тетигинде ааламды тартып, ааламдын ичиндеги жылдыздар, ааламдагы мына биздин үстүн жерибиз, анан ошол тиги Куран китеп. Ошол биздин ислам динибизге Мухаммед пайгамбарга ушундай сүрөтүлдүк. Чыгыш аалымдардан, чыгыш биздин улуу инсандардан биринчи мынакей ортого Саякбай Каралаевди койдук. Тиякта Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, Улукбек, Чыңгыз Айтматов, мынакей улуу чыгыш инсандары деп ушуларды сүрөттөрүн бул жерге ийилдик. Тиякта болсо бүт биздин дүйнөдөгү цивилизация, байыркы Грециядан баштап, байыркы Рим империясынан баштаган инсандарды ийилдик. Мына баштасак, байыркы Грециянын баягы философтордун атасы Аристотель илинип турат. Римский эпохадан тиги Леонардо да Винчи, итальянец. Улуу Кытай элинен Конфуций тиги жерде турат. Улуу Орус элинин биздин улуу жазуучу, поэт Александр Сергеевич Пушкин турат. Германияда укмуш көп, кандай акылмандар берген. Германияда ошо Людвиг ван Бетховен илдик, сүрөтүн тарттырбыздык. Индия эли менен 1,5 миллиардга жеткен Индиядан мына Махатма Гандини,
улуу еврей элинен баягы аяктан да кандай көп инсандар чыккан ошол еврейлерден ушу Альберт Эйнштейн делдик. Азыркы дүйнөдөгү бүт өскөрүүлөрдү жасап аткан интернетти мынакей атасы Стив Джобс турат. Ушундайлар билдик. Аскар Салымбеков 1955-жылы 5 февралда Теңир Туу аймагындагы Атбашы район борбору Атбашы айылында жарык дүнөгө келип, ошол эле айылда өсүп чоңойгон. Каарманыбыздын китепке болгон кызыгуусун окуучулук кезинде эле ойготууга атасы Маткабыл, энеси Сайракенин ордо чоң экендигин мындайча баяндады. Анан бул жерде менин ата-энем мага билим берген атам менен апамдын сүрөтү. Андан кийин эми мен китепти баягы 6 жашымда мен бала бакчага деле барган эмесмин, ошо 1-класска баргандан баштап окуй баштадым. 1-класска ошол апам алып барган. Китепканага алып барып, китепканага жаздыргысы, биринчи китепти алып 10 күндөн кийин алып келесиң, ошо китеп жазылган китептегинин баарын айтып бересиң деп. Ушундай библиотекада ошондой болчу, муну китепканадачы. Алган китебиңди 10 күндөн кийин алып келесиң, жакшынакай сактап, жыртпай, тутпай, чийбей, анан кийин ошо айтылып ошол эмесин айтып бересиң да, содержаниясын. Анан ушу биринчи апам үйрөткөн ыр китеп менин жакыным, китеп менин акылым деген. Ушундай бир эме бар болчу, ырсаптар бар болчу. Ошону дайым айтып берчүмүн келген кишилерге. Анан ошол китепке сүйүү, окууга сүйүү ошол кичинекей кезинен башталган да. Анан ошондо эле баягы китептерди чогултуп, китептерге кызыгып окуй баштайсың. Окуй баштадык. Мен анан гезитти көп окуй баштадым мен. Гезитти, саясатын, анан кийин спорттун. Ошо эки нерсени көп окучумун да. Ошо гезиттин биринчи бети саясат, акыркы бети спорт болчу. Ошо экөөнү аябай окуйсуң да. Андан кийин мектепте кайсы? Мектепте жанагындай баягы приключенческий жанагындай, географический көп жанагы кандай азиячылыган жанагы саякатчылардын китептерин кызыгыпчы, ошо кандай география, история, ошондой китептерди. Анан кийин баягы китепке сүйүү көп пайда болду Советтер Союзунда. Чынын айтканда аябай ушул китепти окугандардын саны аябай көп болчу. Анда интернет деле жок, билесиңер да, туурабы? Ошон үчүн китепти баягы аңдып, издеп, каякта кандай китеп чыгып атат, Москвада кандай китеп чыгып атат, Бишкекте, Фрунзеде кандай китеп чыгып атат деп баарын аңдып турчубуз. Китептен азыр эми көз жайнайт, китеп дүкөндөргө кирсеңчи. Ошону самайсың да, мурун болгондо ошо китептер депчи. Аскар Салымбековдун үй китепканасында ар түрдүү жанрдагы китептерди көрө алдык. 3 кабат үйдүн ар биринде китепкана уюштурулган. Саякатчылардын баягы окурмандарыбызга китептери. Энциклопедиялардын мына орекиндей бул болсо история, всемирный историянын эмеси. Мен эми тарыхчы болгондон кийин бүт всемирный энциклопедия, мына Кыргызстандын энциклопедиясы полный томдору менен. Бул жерде бүт мынакей юмор, сатира китептери, мынакей жизнь великих, жизнь замечательных людей деген серия бар болчу мурун мынакей. Алар мынакей бул жерде турат. Бул вообще аябай табыш өтө эле баягы жазылыш өтө кыйын болчу да, баягы Пушкиндин раритеттер мынакей. Пушкиндики. Бул жерде бүт жанагы дүйнөдөгү художниктер баягы, скульпторлор, мынакей Рафаэль, Куинджи бүт бардык. Тетигиле китептин көбүнчөсү бүт баягы дүйнөдөгү кайсы мамлекеттер бар, кандай саякатты кандай жасасаң, ошо бүт дүйнөдөгү мамлекеттердин эмелери бар да, ошо барган, кандай барыш керек, кайсы отелдерде жашаш керек, кайсы маршруттар менен жүрүш керек, кандай баягы жерлер бар, жакшы көрүүчү жерлер деген.
Агай, сизде демек өзүңүз сүйүп болгон жанрда китептер жоктурбу? Бүт эле жанрды сүйүп? Бүт эле меники чын айтканда баягы разножанровый мында чын айтканда мен азыр өз бизнесим деле ошондой да. Баардык нерсеге эле баягы кире берем. Медицина, спорт, искусство, бүт ошо жагында. Вот. Многопрофильный же болсо, разноплановый, разножанровый десе да болот. Акыркы жолу кайсыл китепти окудуңуз? Азыркы мынакей мен силерге дагы бир карап коеюн. Акыркы жолу мынакей биздин жаңылык силерге айтып коеюн. Мынакей биринчи жолу мынакей биздин инсандар жөнүндө, улуу инсандар Чыңгыз Айтматов, Усубалиевтер боюнча мынакей «Жизнь замечательных людей» болуп Москвада чыгарылды да. Бул өтө бул аябай чоң жетишкендик. Муну ошол Осмон Акын Ибраимович билесиңер да, Осмон Акын Ибраимович мынакей Чыңгыз Айтматов дагы Усубалиевти дагы киши жазды. Осмон Акын Ибраимович мен мурекей Чыңгыз Айтматовду каржылап бергенмин. Сиздин каржылооңуздун негизинде чыккан. Ошону мен жардам берип, ошону баягы финансылык жардам менен. А мурекей китепти бул Осмон Акын Ибраимович, анан башка спонсор мен уккам ошол Аю компаниясы каржылап берген деп. Анан азыркы баягы мурекей советтер доорунда мына Олжас Сулейменовду билесиңер да. Олжас Сулейменов деген улуу баягы казак жазуучусу, поэт. Ушул Олжас Сулейменов 1975-жылы «Аз ия» деп китеп чыккан. Ушуну мынакей тытылганга дейин бар, бири-бирибизге 75-жылы бир жыл чыгып эле анан кайра бүт жаап салды да мунучу. Теса Москванын эмеси менен, командасы менен. Бул жерде баягы орус менен тиги түрк элдеринин баягы карым-катнашы, ошондон кийин ошол орус тарыхына, эмесине баягы баардыгына археология тиги жашоо турмушуна ушул түрк элдери өтө көп таасир берген да. Тиги 75-жылкы басылып чыгып, анын сакталып калган китеп да. Саналуу китептен мынакей. Анан азыр мынакей Чокан Валихановдун жанагы кыргыздар боюнча 19-жылында жазган өтө кызыктуу да, кандай жашоо болгон. Биздин жанагы каада салттарыбыз бүт жашаган баягы эми деп коеюн, фольклор, этнографияны жазган да, аябай кызыктуу. Анан ошондагы бир баягы мурунку жашообуз кандай деп азыркы көз караш мененчи. Мурекей дагы 100 лет одиночества Габриэль Гарсия Маркес билесиңер да, кыргызча которулду го бул. Которулду. Вот ушуну биздин жаштарга рекомендовать этет элем, мындай сунуштайт элем. Анан эми Чыңгыз Айтматовду биздин эми баягы ошо совет доорунда деле ушу Чыңгыз Айтматовдун китептерин ала келсеңер деп тиги Москвадагы башка шаарларга баргандачы. Анан ушу бир китеп алып барып берсең, ушунчалык сүйүнчү да, эле адыр баягы взятка алгандай элечи. Акчалай алып атпайбы азырчы. Анда ошо китеп алып барып берсең, тим эле ушунчалык сүйүнүшчү. Тиги китепти ушундай сүйгөндөрчү. Мурун ушундай бир өзүнчө бир мындай эми оору болчу да, ошо китеп окуп, жакшы жазуучулардын китебин окуп алса, өзүлөрүнүн окумганып, ушундай эметип калышчу эле да эл. Баягы китеп сүйүүчүлөр. Китеп сүйүүчүлөр аябай мындай бир 70% точно баягы китепти жакшы көрчү. Анткени мектептен ушундай тарбия болчу да. Китепти деп. Ошон үчүн китеп деген бул өзүнчө бул дүнүйө. Китепсиз эч качан мындай жалгыздык болбойт. Китебиң жаныңда болсо, ошол китеп жакшы бир чыгармалар менен жашынып, бир комнатка жашынасың, же жайлоого кетип каласың, же бир жака кетип каласың, көлдүн жээгине ошо китеп менен окусаң эч качан жалгыздык болбойт да. Сиз дайыма кайталап окуп турган китептердин катарында кайсы китеп бар? Кайталап кээ бир жанагы тарыхый инсандардын баягы дагы ошо биографиясын окуп, кандай баягы азыркы биз көрүп атпайбызбы кыйынчылыктарды. Ошолор ошондой кездер баардык эле мамлекет элдер өткөн, ушундай биз өтүп аткан азыр башынан өтүшкөн.
кыйынчылыктар мындай өткөн заман деп атпайбыз, переходной период. Ошондойдон өтүшкөн. Алар кандай өтүшкөн, биз кандай баратабыз депчи. Биз деле ошондой эле баягы алардын көргөнүн көрүп атабыз, баягы кыйынчылыктар. Алар да башынан өткөн. Алар дагы королдорду канча королдорун баягы түрмөгө салып, кайра ошо революциядан революция болуп жүрүп анан ушинтип калыптан келе жаткан элдер да баягы өнүккөн мамлекеттер. Анан биз кээ бир жерден аябай катуу шашып кетип атабыз. Кээ бир жерден вообще шашпай артта калып атабыз дегенде ошондой мезгилде жашап атабыз. Эми бул дагы өтөт. Мен да ойлойм баары да мындай ордуна көч бара түзөлөт дейт го, ошондой болот го буюрса. Агай, ар бир китепти окуганда баягы бир каарманды образ аябай адамды таасирленткен учурлар болот да, биздин баягы окурмандардычы. Сизди кайсыл чыгармадагы? Мен Чыңгыз Айтматовдун баягы ошол Чыңгыз Айтматов өзү жасат эмеспи, жана өзүнүн немелеринчи, каармандары. Ошо каармандары мага ошо жагат. Ошо Чыңгыз Төрековдун өзүнүн ошол кандай алып жүрөт эле, ошол эле жана Казангап, ошол эле жана чыгармаларындагы геройлорчу. Вот ошол сүйүүдө, махабатта болобу, жашоодо болобу, саясатта болобу, ошо каармандардын баягы жүргөн турганычы. Таасир берет. Жанагы Сталиндик репрессияларда ушундай көп нерселер жасалат эмеспи? Ошондой нерсе ошо каарман кандай алып жүрүш керек өзүн. Ошо бирок баягы адам катары, өзүнүн инсан катары кандай алып калыш керек. Өзү айтып атпайбы? Адамдын эң кымбат нерсеси бул күнүгө адам болушу дегенчи, адам болуш. Вот ошондой нерсе да баягы ушу Айтматовдун көп чыгармаларын менен биз тарбияланбадык, чын айтканда. Аны сездик, жүрөгүбүзгө кабыл алдык, өзүбүздөн өткөрдүк, сезимибизден деген. Ошон үчүн мен ошо пенсияда чыгып алып окуйм дедим, пенсияга качан чыгарымды билбей атам. Деги эле айтылат эмеспи, китеп билим булагы. Ал эми ар бир адам окулбаган китеп сыяктуу деп. Каарманыбыз Аскар Салымбековдун да эл билбеген, эч ким укпаган сырлары, мындайча айтканда кызыгуулар бар. Китеп окугалы өзүңдүн баягы жашооң да. А мындай хобби дегендер болот да, туурабы? Хобби деп тетиги көрдүңөр, тетиги самоорлорду. Ошо самоорлорду. Сиздин жеке коллекцияңыз окшойт, самоорлор. Муну тетиги эле ортодогу самоор, бул тетиги Дордой чоң атабыздын эмеси экен. Самоор экен. Анан ошол тетиги ортодогу турган. Анан ошол самоордун тегерегинде ошол бирөөлөр мен нарыңда жүргөн таап алып, анан көрсөм ушундай самоорлор көп экен, анан кийин ушундай бирине окшош эмес, анан кийин самоорлорду чогулта баштадым да. Анан где-то 30тай самоор бар. Тиги тиякта кичинекей самоорлор бар. Анан тиги жана Гүлмира Сулаймановна эме чогултчу тиги. Кичинекей жана чайнектерди чоңултуп келип анан токтоп калды. Чайнек аябай көп экен. Аны батчу да эмес. Ага бир өзүнчө үй салыш керек экен. Тетиги эле чайнектерчи да чай кайнат, чайдын эмесин кошкон, заваркаларын кошкон. Бул жерде болсо бул китептер эме. Мынарыкичи бүт энагыл эме. Бизнес китеп, бизнес, управление, анан кийин спорт. Куттуу билим Жүсүп Баласагын атабыздын китеби бар экен, Агындылар. Керемет китептер бар экен. Сонун китептер бар экен. Агайыбыздын китепканасында. Кыргыз макал лакаптар. Агай, мүмкүн болсо биздин окурмандарыбызга баягы долбоордун негизинде 5 китепти, 5 автордун китебин сунуштабайсызбы? Жана Габриэль Маркести жазгыла. Айтпадым бирөө, экинчиси Чыңгыз Айтматовдун эмесин жазгыла. Жана эки чыгарма сайбай жагат. Пеги и пёс, бегущий краем моря. И дольше века длится день. Вот эки ошол Чыңгыз Айтматовдун эки китебинде айтат элем. Джек Лондондун эле вообще эметет эле, баарын эле Джек Лондондун жаштарга
баягы кыйынчылыктардан кандай чыгыш керек, кыйынчылыктарда кандай жүрүш керек бир болот го. Биз кыйынчылык экстремальный жерде жашайбыз да бизчи. Музыкада өтө сонун экенсиң, дагы бир таланттарың бизге окшойт. Канча жашыңан баштап музыкага келдиң? Мен болсо музыканы 1 жыл эле. Болду, өзүштүргөнгө 1 эле жыл болду. Өтө сонун. Жаныңда угуп отуруп абдан таасирлендим. Мукан агайыбыздын небереси. Таанышканыма кубанычтамын. Сурайын дегеним, кайсыл жанрдагы китептерди сүйүп окуйсуң? Мен болсо фэнтези деген. Фэнтези? Ооба. Кайсыл авторлордун китептерин окудуң буга чейин? Мен Гарри Поттерди окудум. 3 бөлүмдү. 3 бөлүмүн аяктадың, э? Кандай таасирлендиң? Кандай нерселер жакты ал жактан? Ошол баары нерсе жакты. Ошол мен деген китептердин эң сүйүктүү Гарри Поттер. Эң сүйүктүүсү Гарри Поттер. Салымбеков агайдын небереси. Колуңда бул китепти карап турасың, футболго кызыгасың. Бул китепти бизден Салымбеков фондунун колдоосунда чыккан экен. Ошол китепти окудуң беле? Ооба, жарымын. Жарымын окугансың, э? Ичиндеги кайсы эмелер жакты? Бул китепте правиласын, Футболдун эрежелери, ооба. Футболдун эрежелери, футболдун историясы бар экен, э? Өзүң да футбол ойнойсуңбу? ооба. Атайын барып футбол клубтарга же болбосо достор менен, э? Учурда канчанчы класссың? 5-чи. Лицейде окуйт экенсиң, э? Жакшы. Мындан тышкары кайсы китептерди окуган жагат сага? Кандай жанрлар? Футбол жөнүндө. Дагы? Болду. Мектептеги китептер боюнча? Түркчө билесиң? Кичине. Англисче үйрөнүп атасың, э? Жакшы. Şu kapitalizm өлкөндө баягы Теодор Драйзер, Фейхтвангер деген жазуучулардын ошо китептери, Бальзак, ошол эле Бернард Шоу, ошолордун китептери. Бул жерде ушул биздин кыргыз китептери ушу намазханада кыргыз жазуучулары бүт жанагы динге, хадистер, динге байланышкан китептер жерде бардыгы. Мынакей Моисей да бар, Кришна дагы бар, Инжил да бар, кыргыз жазуучулардын китептери, Эсенкул Ибраев, аябай акын катары жагат. Мен аябай жактырган мынакей биздин кыргыздын акыны Мединалбай. Мына биринчи чыккан баягы кысыл китебелери, биринчи чыгып ушуларды биз апаларыбыз, аталарыбыз окуп берчүбүз. Аябай жакшы көрүшчү. Айрыкча атам Мединде окуп берчү балам деп ошо Мединде эле окута берчү ошо. Мединдин эмелеринчи. Жана басняларын. Баснянын Тамсел, э? Тамселде. Байтик Батыр. Бриллиант Жылан. Эмирбек Токтогазиев. Баарылашуунун соңунда каарманыбыз Шанс компаниясынын кылып жаткан иштерине жогору баа берди. Ийгиликтерди каалаган ишкер жаштарга дегеле коомго кошуп жаткан компаниянын салымы опол тоодо экендигин баса белгиледи. Аябай мага жакты, элге тараткыла, пропаганда кыла, айрыкча азыркы заманда доордо баардыгы жана интернетке киришип, жана аң сезимибиз мусорго дагы көбүнчө толуп кетип атат да. Керексиз маалыматтар көп болуп кетип атат, анан кийин жанагы керектүү маалыматтарды басып ийип атат да. Ошол басылбаш үчүн ушундай китеп жакшы чыгармаларды окуса,
ошо чыгармалар эсинде калат. Ошол каармандар, ошо жашоо шартта кандай, ошо каарман кандай эме действиялары. Ошол менен өзүн түстөп, ошол өсүп келаткан биздин жаштар. Ушундай нерсени баштаганыңар аябай жакшы болуптур. Китепканаларды, китеп дүкөндөрдү көбөйтүп, ушундай жазуучулар менен дагы жакшы ушул маектерди куруп, аларды даңгызалап, ушу китеп сүйүүчүлөр менен дагы ушундай жолугушууларды уюштуруп, үлгү катары көрсөтүп, силер менен жакшы нукта баратасыңар. Силер ушинтип келип кеткениңерге мен дагы ыраазымын. Ишиңерди уланта бергиле. Дүйнөнү өзгөрткөн адамдар ушу китеп аркылуу кетишкен, билим аркылуу кетишкен. Ошон үчүн биз 21-жылында да канча болбосун баары китеп өлбөйт. 30 мүнөттөн ашып да кетиши мүмкүн, жанагы интернеттеги жаңылыктарды окуп туруш керек да. Анан интернеттеги жаңылыктардын теңи калып, тең ичиң болуп, ошо дагы жаман болуп атат. Башаламандык ошондон көп пайда болуп атат. Кайсынысы чын, кайсынысын калп, азыркы жаштар да эметет алдай албайт да. Анан ошолордун баягы аң сезими бузулуп атат. Ошол туура эмес. Ошону туурасын, калпын, чынын билиш үчүн китеп окуш керек. Кругозоруңду кеңейтиш керек да. Вот мына азыр мен жакшы нерсе таптым. Азыр ошо жанагы фейк менен жанагы чындыкты талдап билиш үчүн кругозоруң эме болуш керек. Анализдей билип, аны үчүн баягы китептерди окуш керек. Китептерди окуп, ошондон кийин канча ошол кругозоруң, интеллектиң өйдөрөөк болсо, ошончолук баягы калп менен чындыкты айырмалайсың. Азыр болсо баягы ошо билим жетпей, ошо калпты деле чындык кылып алган жаштар да көп болуп атпайбы? Вот ошон үчүн азыркы ушул айтар сөзүмдүн баягы фишкасы деп коет, баягы маңызы, негизги өзөгү ушу китепти канча жакшы окуп, баягы билимибизди, интеллектибизди көтөрсөк, ошончолук азыркы жана интернеттеги чын менен калпты армай алабыз. Анткени коомду аябай бузулуп атат. Коомду аябай разрушать этип аткан ошо эмелер болуп атат. Калп. Интернеттен дагы. Анан азыр деле жаштар деле ойлонуп атат, бул кайсы калпыбы же чынбы деп азыр суроо бергенгечи. Суроо бергенге биз азыр эме айтып атабыз. Мына китеп окугула, билимиңерди кеңейткиле, тереңдеткиле. Чындыгында өмүрүн ишкерликке арнап, миңдеген адамдарды иш менен камсыз кылып, элдин керегине жарап, дүйнө коомчулугуна таанылып келаткан инсандын китеп дүйнөсү өзгөчө кызыктуу болду. Биздин жамаат агайдын мындан аркы иштерине да ийгилик каалайбыз.